Бүгүн Ысык көлдүн түштүк эңилчек мөңгүсү тарапта Mi-8 үлгүсүндөгү аскердик тиг учак кырсыкка кабылды. Бул тууралуу башкы штабтын маалымат кызматы кабарлады. Маалыматка караганда тиг учак альпинисттерди куткаруу учурунда кулаган. Ал эми аталган тиг учак шамалдан улам капталы менен түшкөнүгү айтылат. Андан 4 адам жабыркаган, курмандыктар жок. Учурда жабыркагандарды алып келүү боюнча бардык аракеттер көрүлүүдө. Жалал-Абад облусунун Алабука районунда Кыргызстандын чек арасына жакын жерде мал жаюуга аракет кылган 11 өзбекстандык жаран кармалды. Бул тууралуу мамлекеттик чек ара кызматы кабарлады. Маалыматка караганда өзбекстандыктар Бетегелик деген жайытта чатыр тигип жаткан учурда кармалган. Сурак учурунда алар Кыргызстандын аймагында адашып өтүп кеткенин моюнга алышкан. Кармалгандар 800дөй кой эчки, 100дөн ашуун бодо малы жана жылкылары менен кошо Өзбекстандын чек ара кызматкерлерине өткөрүлүп берилди.